Санкт-Петербург Бравого 5 жыл барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, Достор Пирансыздык борборунун атынан өзүм атыман чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү кечени ачтап жарыялап уруксат этиңиздер. Ошончо элдин арасынан кыргыздардын башын бириктирип, ушундай иш-чара уюштургандарга жүрөктөн просто алкыш кол чабып барыңыздар. Санкт-Петербург Браво 2025 жыл мыктыларын аныктайт. Ассаламу алейкум, Санкт-Петербург! Жаңы жыл жашылыктын жылы болсун, ар бирге бат консун, кут консун. 2026 жылкы жылында ар бир отурган мекендештерде акча болсун, байлык болсун, ден соолук болсун дейт. Дагы жолу саламатсыздарбы? Котманды кеч урматтуу айна жана мырзаларына көрүп тургандай, 50 миңге жакын мекендештерибиз бүгүн эң мыктылары биригип, ушундай Санкт-Петербург шаарында өзгөчө Достор продюсерлик студиясы тарабынан, борбор тарабынан уюштурулган жыл мыктыларын аныктоо Браво долбооруна барыңыздар, дагы бир жолу куш келипсиздер демекчибиз. Андан мыктылар, ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Менин Аман Ибраев бүгүнкү кечени баштаймын. Маңай жакшыбы? Негизи кыргыз эли өзгөчө тарыхый, өзгөчө жери бар, мекени бар, эли бар, тарыхы бар, санжырасы бар, кереметтүү эл. Андыктан бүгүн көрүп тургандай, бул жерде 270тен ашуун инсан бар, бирок бизди тейлеген башка улуттун өкүлдөрү. Келгиле урматтуу мекендештер, биз кыргыз элинин кандай экенин ушул жерден көргөзөбүз. Анткени Кыргызстан жети дубан. Мен айтарым, ушул жерде отургандардын Кыргызстандын кайсы бурчунан экенин билүүнү туура көрдүм. Биринчи болуп жүрөр чешип кетели, өрүк сарган, соношумду суранам, четке какпа. Баткен облусу барбы? Дүйнөдө бир жер бар, ал жерде эч бир инсан ачка калбайт. Дүйнөдө бир жер бар, ал жердин эл өтө адамгерчиликтүү. Дүйнөдө бир жер бар, ал жерде бир гана Сулайман тоо бар, бир гана Ак Бура бар. Ал жерди мен атабайм, просто мен кол менен көрсөтөм. Бул Ош. Барбызбы? Берекелүү, реккенин гүлдөгөн, жайганын жайлаган топурага өнүмдүү, суусу келишимдүү, чыгандардын мекени, балбандардын мекени, батырлардын мекени Жалал-Абад Манас. О, Жалал-Абад Манастан көрө экенсиздер, Ладно. Бирок баарыбыз бирге барабыз, баарыбыздын үйүбүз бул кереметтүү биздин чүйүбүз. О, большинство, да. Анан меймандар, келгиле, бул жер менен дүйнө жүзүн багантырабыз. Анткени кереметтүү жер, кереметтүү эли бар. Автобус барат, күгүгүн салып, мындайда не айтчы жаным, жүрөгүм карый. Бара жаттың энең менен, көлдү карындаш, ысык көл. Ал эми кадырлуу меймандар, баарыбыздын атабыз Манас, жерибиз Талас. Таластырбасыңарбы? Хей! Чап, 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 чап. Токоюн бойлоп баратсаң, суктан тирелди караткан чогурдайсыз тугандар. Алыстан келген адамдын ай кеткесең ай келбейт, ай Санкт-Петербург шаарынан дейін, жерибиз Таластан дейін.
Ал эми меймандар, мен ойлойм, бүгүнкү келде Теңиртоо жаш элек шайырша атанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң ой, кылгырып көздөн жаш тамган, ойлосом болот көңүл шат, жолуксам деймин кайрабат, театр ачып жатканда ой ой, нарындан келген мекендештер барбы? Мына көрдүңөр туугандар, 7 дуан элбиз. Бирок баарыбыз биригип биз кыргызбыз, кыргызстандыкпыз. Кыргызстан барбызбы? Адемесе бүгүнкү телетолборубузду баштайбыз. Маанайыңыздар 5 болсун. Мен ойлойм, туттура 3 саат, 4 саат биз менен чыгыңыздар. Андыктан мен азыр бул жака бүгүнкү кереметтүү кечебизди ачып берүү үчүн сөз түрдө уюштуруу тобун чакырайын. Урматтуулар, бул бир гана мен ойлойм Санкт-Петербург шаарында, анан өзгөчө ошо Москва шаарында болуп келет. Ойлосоңор, канчалаган улут бар? 197 мамлекет бар. Бирок ошонун арасынан мына биз кыргыздар ушул бөтөн жерде улуу державанын экинчи борборунда туруп, ошончо элдин арасынан ушу кыргыздардын башын бириктирип, ушундай иш-чара уюштургандарга жүрөктөн просто алкыш кол чабып унутпаңыздар. Булар Достор продюсерлик борборунун жигиттери. Бүгүн 5 жашта, браво 5 жашта. Андыктан мен негиздөөчүлөрүн чакырам. Урматтуу Атамбей Болотбек Сейитбекович, тосуңуздар. Негиздөөчүлөр. Борботоев Тилек Ташбаевич, кана жигиттер. Үчөөбүздүн тең значокторубуз ошош экен туугандар. Анатан меними бүгүнкү кечени ачып берүү үчүн сөз түрдө уюштуруу тобунан баштайын. Келиңиз, Болотбек Сейитбекович Атамбиев. Рахмат. Ассаламу алейкум. Куш убак кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандык жердештерим, мекендештерим. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Куш келипсиздер бүгүнкү Браво 2025 ТВ долбооруна. Достор продюсерлик борбору сиздерди келгениңиздерге кубаныч менен күтүп алабыз. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, жаңы жылда жаңы ийгиликтер. Şu жылкы жылыбыз бизге жылкыдай шамдагай болуп, бүт жумуштарыбыз, дилеген ой максаттар ушу албан ийгиликтерге жетишип жүрө берели. Бүгүнкү кечени жогорку деңгээлде өткөзүп берүүгө суранып өтүнүп кетет элем. Куш келипсиздер. Адебете сөзүңүздөгү негиздөөчү Тилек Ташбаевич Борбодоев. Ассаламу алейкум, урматтуу Санкт-Петербург шаарында жашап эмгектен жүргөн биздин мекендештер. Барыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле мына 5 жылдан бери Кудай буйруса Санкт-Петербург шаарында элдин ынтымагын бириктирип, ушу кечеге келип берип жүрөсүздөр. Достор продюсерлик борборунун атынан өзүм атыман чоң ыраазычылык билдирем. Жаңырган жылкы жылы Болотбек досум айтып кеткендей, жылкыдай чарчабаган, талыкпаган жылдардан болсун баарыбызга жылкы жылында ким эмне максат кылган болсо, ошо максаттарыбызга жетип, өз мекенибизге кеткенге Алла таалам насип кылсын. Бүгүнкү Достор продюсерлик борборунун негизделгенине 5 жылдыгы, Санкт-Петербург Бравого 5 жыл, барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, бүгүнкү кечени жакшы, жогорку маанайда өткөрө алабыз деп, бүгүнкү кечени ачтап жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат келгениңиздерге. Анда мен жигиттер силерге ийгилик каалайм. Ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кадырлуу меймандар. Мына бүгүн эми 6 январь, сыртта чындыгы кыш. Мындай кыш биздин Кыргызстанда боло элек өттөн бери. Бирок ушундай сууктугуңузга карабай бүгүн чогулуп турасыздар. Андыктан келгиле, бүгүн мен бул жака биринчи бөлүктү баштайм. Биринчи бөлүктө бизде наамдар берилмекчи. Өзгөчө инсандар өзгөчөлөнгөндөргө сыйрыктар тапшырылмакчы. Андыктан Санкт-Петербург жана Ленинград облусунун диаспорасынын президенти мен алыңыздарга чакырам. Кочкорбай Калдырбаевич Кутунаев мырзаны. Санкт-Петербург жана Ленинград облусунун диаспорасынын президенти. Анда эмесе, куш келипсиз, сөз сизде. Рахмат Аманбай.
Өзүң да куш келипсиң биздин Ленинград шаарыбызга. Ассаламу алейкум. Кыргыз тандык менен жердештерим. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ошону менен эле бирге жаңы жылда баарыңыздарга жакшы ийгиликтер, ден соолук, ойлогон ой максаттарыбыз, тилеген тилектерибиз баары орундап, ушу жакшы ийгиликтерди багындырып Куда кааласа, эмдиги жылы дагы Куда жакшылык жол берсе, убактыбыз болсо, возможностьубуз болсо, ушундай жакшынакай мероприятияда бирге толугубуз менен отуруп, эң мыкты чыккан кыргыздын каймак жигит кыздары чогулуп, ушул жерде өзүңөрдүн грамотаңарды, өзүңөрдүн белектериңерди алып отурганга бизге Алла Таалам насип этсин. Эми мен ойлойм биринчи болгон номинанттарга сыйлыкты өзүңүз тапшырууну туура көрүп отурабыз. Анда эмесе биз баштайбыз. Биринчи нам жылдын мыкты коому. Эми көрүп турасыздар, ар бир дубан өзгөчө башы биригип, баары келип бир болуп мыкты коом деген номинациянын ээлерин чакырабыз. Сөз түрдө жылдын мыкты коому Ысык көл коому төрага Алтынбек мырза. Мен көлдөн жалгыз келдим, байралдым, тургуздум махаббаттын байдыбалын. Санаспа, эми төрагага бир сөз берип коеюн да, төрагага бир сөздү берели, меймандар, сыйлыгыңыздар от болсун. Ассаламу алейкум, мекендештер. Барыңыздарды кирип келген 26 жылыңыздар менен куттуктайм. Жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Бакубат, тынччылык берсин элибизге. Анан ошо биринчиден ушу уюштуруучу топко Браванын мүчөлөрүнө, Браванын жигиттерине ыраазычылык билдирем. Бүгүн да 5 жылдык мааракеңер экен, жигиттер ушу 5 жылдык мааракеңер кут болсун. Ар дайым эле эл кызматында болуп, элдин жүгүн көтөрүп жүрө бериңиздер. Негизи ысык көл ар дайым бир болот. Шеф дагы жакшы иштеп атат, Кыргызстан өнүгүп атат. Сиздер бул жакта жакшы коом биргидастар. Жаштыгым татал жолдон жаңылышың. Долондо канатымды мен кайрып алдым. Баракелди. Ысык көл коому сыйлык болсун да бир жолу. Ысык көл ынтымак коому бүгүн Санкт-Петербург шаарында мыкты коом аталып отурасыздар. Аны менен биз албетте куттуктайбыз. Мыктынын мыктысы болуп, кандай ийгиликтер менен жетишип отурасыздар. Ошо бүгүн 25-жылдын жыйынтыгы менен ушу Ысык көл коому мыкты коом деп таанылып ушул наамды алып отурабыз. Абдан кубанычтабыз. Эми биз ар дайым эле эл кызматында болуп, эл менен чогуу жүрөбүз. Эң ыраазычылык ушу Жети Дубандын жигиттерине, Жети Дубандын активисттерине, ошолор эл тандап өзлөрү ушу мыкты деп таап беришти. Анда эмесе бизде меймандар экинчи наам берилмекчи. Номинация эң активдүү район. Активдүү район Москва району табылды. По номинации «Лучший район» Московский. Кодуктайбыз. Сыйлыгыңыздар от болсун. Чүй область, Москва район, ынтымактуу районун алып отурабыз бүгүнкү күндө. Ушу Жети областын, Жети Дубандын жетекчиликтери менен ушундай сыйланып отурабыз.
Анда барыңыздарды құттықтайбыз анда. Жашасын Москва районы, бар болыңыздар. Қалау тілек айтшы, өзгөчө эфирге түшөбүз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү кечени Асат YouTube медиа каналынан көрө аласыздар. Асат медиа мына көрүп тургандай тушунда турган жигит. Кече жакында Тынар Курбаналиев айтчытты го, бир Асат медиа боюнчачы, ошол жигит ушул. Андан Асаттан көрөсүздөр, же болбосо aman.ibраев Инстаграмдан көрөсүздөр. Кийинки номинация бизде жылдын аксакалы, мыкты аксакалы. Аксакал года. Мыкты аксакал Дайырбек Жолчубекович Эрдешев, Талас коомунун аксакалы табылды. Асмантан чыгынак көрсөң жылдыз деп бейл, ак калпактуу жигиттерди көрсөң кыргыз деп бил дейт. Ак калпалуу кыргызымдын аскадагы мөңгүсү тийиши кезегеде душманын кесе өлгүсү дейт. Мына ушундай кышында башты үшүтпөгөн, жайында башты ысытпаган, керек болсо улуу державада ак калпак менен жүргөн кыргыз мекендешке бир кол чап коюңуздар. Браво, 5 жыл ушу мени Талас областынан татыктуу аксакал катары көрсөтүшүп, бүгүнкү ушу номинациянын ардактуу коногу болуп, номинацияга ээ болуп атам. Мен кааларым номинациянын башкы негиздөөчүсү болот ийнеме чоң ыраазычылык. Кудай буюрса Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Мен аксакал десе мен чоң бир инсанды элестеттим. Көрсө жапжашта турбай тургандар. Мен баягы жаштардын арасынан аксакал келдим. Андан бизде кийинки номинация бул айымдар барсыңарбы, мыкты айым деген номинация. Бул айым өзгөчө 2022 жылы май айында Санкт-Петербург шаарында 7 область айымдар коомунун төрө айымы болуп дайындалган. Жана ушул күнгө чейин талыкпай үмүттенип келет. Демек айымдардын башын бириктирип келет. Андан мыкты айым Нургүл Турсунбаевна Орунбаева. Леди года. Сыйлығыңыз ұт болсын, урматтуу Нургүл айым, бар болуңуз. Бүгүнкү уюштур топко терең ыраазычылык айтамын. Ар дайым ушундай элдин башын бириктирип жүрө беришсин. Бул менин сыйлыгым эмес, элдин сыйлыгы. Менин сыйлыгым сиздердин сыймыгыңыздар. Ар дайым бөтөн элде, бөтөн жерде элдин ынтымактыгын бириктирип жүрө берели. Алыскы Кыргызстан жергесиндеги ата энеме, бир туугандарыма ысык салам айтам. Кийинки нам өзгөчө эл уулу, элдин уулу деген номинация 2023 жылы Кыргыз диаспорасынын спорт комитетинин башчысы болуп дайындалып, ушул күнгө чейин кыргыздарды, мекендештерибизди ынтымакка чакыруу максатында спорттук иш-чараларды уюштуруп келет. Ар дайым ушундай чыныгы эр жигит талашпаган балбан менен балбансын чала албайсың, чалга менен дейт. Элдин уулу, эл уулу Марс Майрамбекович Качкынбаев мырза табылды. Дайындасызбы? Денсаулық. Мына көріп тұрғандай бізден намды нелері меймандар. Ассаламу алейкум. Мекендештер, ушул биздин алган номинациябыз эл уулу ушу Санкт-Петербург шаарында 2 жылдан бери спорт комитетин жетектейм. Ушу жаштарды спортко чакыруу, ден сак эл, адам ден сак эл дегенде ошо баардыгын спортко чакыруу максатыбыз. Кийинки номинация Человек года, жылдын адамы. 2018 жылы Кыргыз диаспорасынын катарына кошулуп, 2021 жылдан баштап 7 область коомунун төрагасы, 2023 жылы Кыргыз диаспорасынын вице-президенти болуп дайындалган. Мекендештердин кызматында жүргөн
Жылдың адамы Человек года Артыкали Абдивалиевич Пирматов. Пирматов Артыкали Абдивалиевич, Человек года. Ассалауму алейкум. Санкт-Петербург шаарындагы мекендештерим. Мынабы бүгүнкү чоң ийгиликтерге жетишип отурабыз. Жана диаспора Жети область ушу сыйлыкты берип мага бүгүнкү майрамды куттуктап беришти. Алла разы болсун баары. Баарыңарга ден соолук, жаңы жылыңар менен дайыма ушундай ийгиликти алып эл менен чогуу жүргөнгө Аллахым өзү насип кылсын. Кийинки номинация бизде активист. Жылдын активисти. Бул айым өзгөчө бир айымдар коомунун экстор айымы болгон. Такты айтканда нарын айымдар коомунун экстор айымы. Мекендештерибиздин жаш жетелик уул кыздарына улуттук бий тобун түзүп, тарбиялап, Санкт-Петербург шаарында көптөгөн маданий иш-чараларга чоң салым кошкон. Кыргыз маданиятын улуу державада жайылткан айым. Анытан активист Толкун Жаңыбаевна Куштаева. Кое албаймын мен сизге султанбай, баары мага көрүнүшөт султандай. Şu narындык мен деген инсанды көргөндө мен атам келип тирилип маңдайымда турган айдап коюн эжеме бир. Бар болуңуз. Ден соолуңузду берсин. Кыргызымдын улуттук кийим менен. Алыс жерде жүрсөк дагы баарыбыз ушу жети туган биримдиги чогуу болуп, ушинтип бирге болуп, ынтымагыбыз бек болуп, бири-бирибизге сый талашып эле жакшылыктарды эле каалайм. Келерки жылыбыз жакшылыктын жылдары болсун. Активист мырза 2025 жылдан баштап Жалал-Абад коомунун Токтогул районунун төрагасы болуп кызмат кылып келген. Эргүү келгенде ырсаптарын жаратып, чакан кечелерди аткарып келет. Ар дайым ал менен жүрсөң, шаан шөкөттө жүрөсүң. Жылдын активист мырзасы. Урматбек уулу Жанарбек. О, калпак, өзгөчө чолок кемзир кийген инсан. Тоң сүйүндү сага болгон, ушул чагда эсесиңби? Сага арнап ырдап жатам. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга жалпы салам. Ушу 2025 Бравону уюштуруп аткан эки дос продюсерибизге чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык. Кыргыз элинде эмне каалайбыз? Жакшылык, молчулук ушу жылда кирип келген 2026да. Жаланган ийгиликтерди каалайбыз. Ады эмесе бизде кийинки нам жаралмакчы. Бул сөз түрдө активдүү инсан. Мен азыр чакырчу инсан, жылдын да бир активдүү инсаны. Оңолбек Мирланбекович Жаманкулов, Талас коомунун активдүү мүчөсү. Ай, баракелде. Ар дайым ушундай иш-чараларга өзүнүн чыныгы жан билиси менен берилип, кыргыз диаспорасында эмне гана болбосун ар дайым өз салым кошкон жигиттер ушулар. Бар болуңуз. Ийгилик сизге. Ден соолук. Ассаламу алейкум. Бүгүн ушул Санкт-Петербург Браво 2025 жыл номинациясын алып отурам азыр. Бардык кыргызстандыктарга барыңыздарга ийгилик каалап, ар бир жылда Кудай буйруса барыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки нам менен сыйлайбыз. Жылдын активист айымы. Баткен айымдар коомунун экстор айымы, Жети область айымдар коомунун активдүү мүчөсү. Айзүрек
Мараимовна Маманова. Да, эжеке өзі келді. Мына қараңыздаршы туғандар, Айжерек Мараимовна. Мен сізге терең алғыс білдірем. Бар болыңыз, ішіңізге игілік. Урматтуу кыргыз элим, мына уюштурган достор, уюштурган жигиттер, жаңы жылыңыздар менен сиздерге каалоом узун өмүр, чын ден соолук, дайыма ушундай жакшы иштерди уюштуруп, дайыма ушу жакшы элдин башын бириктирип ушинтип жүрө бериңиздер. Кадырлуу меймандар, бұл биринчи бөлүктө ушундай наамдар берилмекчи. Мен дагы эскертем, кийинки бөлүктө дагы наам, анан буюрса 45 наам өткөндөн кийин өзгөчө биз 7 область арасындагы бүгүнкү сынактарды баштайбыз. Барыңыздар, даяр болуңуздар. Кайсыл жактын эли кандай таланттуу экен, кайсыл жердики кандай экен, бүгүн ушул жерден аныктайбыз и тастыктайбыз. Анда эмесе мен азыр бул жерге дагы бир инсанды чакырам. Бул Ысык көл коомунун төрагасы Алтынбек Жыргалбекович, келиңиз. Мен сөздү сизге берейин, андан кийинки наамдардын ээсин сиз менен биргеликте аныктайбыз. Агас, анда меселес менен биргеликте кийинки номинанттарды чакырсак, жылдын дагы бир активист мырзасы, ар дайым өзүнүн элпектиги менен, шайырлыгы менен, жардам колун сунгандыгы менен Эрнисбек Орозбекович Тажиев, Нарын коомунун активдүү мүчөсү. Эрнисбек Орозбекович Тажиев мырза. Келбей калышат, Бирок бизге ээси келбей калыптыр. Ассалам алейкум. Мүмкүн кеч калып келсе дагы. Сиз кимисиз болосуз? Нарын коомунун жетекчиси. Жетекчиси? Бар болуңуз. Активист дагы бир жылдын мыкты активисти. Кара Суу биримдиги коомунун төрайымынын милдетин аткаруучу жана коомдун активдүү мүчөсү. Жазгүл Мамарасуловна Пазылова. Айтып қой, Қырғызстанда ең чоң район бұл қайсы десе, Соқылық менен Кара Сууну айтат да. Аянты боюнча мейли, бирок халкынын саны боюнча Кара Суу дейт, андыктан Жазгүл Мамарасуловна сыйлык кут болсун. Ушул Бравону уюштуруучуларына чоң терең ыраазычылык, Кара Суу районунун төрайымдарына, төрагаларына баарына ыраазычылык билдиремин. Калган сыйлык ээлери жаңы жылыңыздар менен сыйлыгыңыздар кут болсун. Кийинки номинация активист Нурбек Турузбекович Жанасыков, Сары Өзөн Чөй коомунун активисти. Баарыбыздын үйүбүз. Шаңду, ана канча унутпаңыздар, урматтуулар. Бүгін бірімізді қолдап тұрышымыз керек. Ассаламу алейкум баарыңарга, жаңы жылыңар менен кирип келген. Бул менин биринчи сыйлыгым. 7 коом, 7 область биригип, ушу сыйлыкка мени ыйгарышты. Чоң рахмат, мындан дагы өнүгө бергиле. Жыл сайын Браво өнүгө берсин, ушу ойдон токтоп калбасын. Дагы бир активист биздин мыкты инсан. Санкт-Петербург шаарындагы Ысык көл аксакалдар ынтымагынын негиздөөчүсү, 2010 жылдан тартып Ысык көл ынтымагы коомунун активисти. Жамал Шаматова. Шайыр апа окшойт, мына караңыздарчы. Ой, меймандар, мына биздин улуттук кийим. Мынаны көрдүңөр да. Биз башка элге өзүбүздүн тилибиз менен, дилибиз менен, мына ушундай кийимибиз менен өзгөчөлүнүп турабыз.
Жамал Шаматова айжем. Құттықтаймын эже. Мен үчүн көп эле сыйлыктар болуп жатат. Айрыкча быйылкысы өтө кубанычтуу жана сыймыктуу болуп турам. Анткени Браво боюнча биз 5-чи жылды куттуктап бизди сыйлап жатат. Мен өтө чоң кубанычтамын. Жана ошондой эле кыргыз элимди жаңы жылы менен куттуктап, ушул жаңы жылда жаңы ийгиликтер болсун. Биздин урматтуу президентибиздин командасы, консульство, диаспора жана ошондой эле биздин эң активдүү 7 коом жетекчилерине өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жети облус айымдар коомунун төрайымынын орун басары, ар дайым жардам колун сунган элпектеги шайырлыгы активист Клара Айтбековна Бейшенова. Активисттер бир гана улуттук кийимде келип турганыңыздар. Саламатсыздарбы, Санкт-Петербургдагы мекендештерим. Активист айымдардын катарын колуктап, бүгүн сыйлыгымды алып отурам. Достор продюсердик борборуна терең ыраазычылык. Ар бир инсаныбызга ден соолук, өмүр, ийгилигибиз менен Кыргызстаныбызга, өз эли жерибизге баралы. Жаңы жылыңыздар менен. Дагы бир жылдын активисти, Нарын коомунун активдүү мүчөсү. Алдыңыздарга активист Годак Кыдыр Эсенович Эсенов. Нарын коомунун активдүү мүчөсү. Құттықтаймыз. Саламатсыздарбы, мен Эсенов Кыдыр Эсенович, Санкт-Петербург Браво 2025 активисттер сыйлыгын алып отам. Мен мекеним мен үчүн эмне кылды эмес, мен мекеним үчүн эмне кылдым. Рахмат. Активист Талас коомунун экс төрайымы, Талас коомунун активдүү мүчөсү, ушундай Берметтей болгон, татынакай болгон Бермет Алмазбековна Казакова айым сыйланмакчы. Бермет Алмазбековна Казакова, активист года. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Бүгүнкү 2025 жылдын уюштуруучу тарабынан Браво продюсер борборунун атынан, айымдардын атынан активист деген наамды алып отурам. Баарыңыздарга рахмат. Токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ура! Үй бүлөлүү инсандар түшүнөт. Анткени бул бир үй-бүлөнү менен өзүнчө бир мамлекет. Ошол үй бүлөнүн бутагы ошончо уул кызды тарбия берип, үлгүлүү үй бүлө деген наамга татыктуу болгон инсандар. Андыктан үлгүлүү үй бүлө баарыбызда бар, баарыбыз үлгүлүбүз, бирок дагы бир өзгөчөлөнгөн инсан бул үлгүлүү үй бүлө деген наамды алды. Тосоңуздар. Бул үй бүлө Алмазбек Акматовичтин үй бүлөсү. Алмазбек Акматович, Халпаева Талайкүл, Баткен облысы. Үлгүлүү үй бүлө мындан жетелешип келип койгойсуздар, мында бир коопташып дегендей, мына эл көрсүн дейли. Көз тийбесин деп, олчап койлу мындай. Көз тийбесин деп. Салам алейкум. Саламатсызбы? Негизи Кыргызстан кайерден башталат десе айтат элем. Кыргызстан бул Баткенден башталат депчи. Чегерабызга бек турган. Ассаламу алейкум, Санкт-Петербург шаарындагы эмгектен иштеп жүргөн баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен өткөн. Анан уюштуруучуларга чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар менен баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Наамды деле берерсең, адам зээлип кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен бир аз айтат го. Ыр дейт. Ырды сүйбөгөн инсан ал маңкурт дейт. Ырды сүйбөгөн инсан ал мыкачы дейт. Ошон үчүн жанагы Гитлер, ошон үчүн жанагы жөөттөрдүн жетекчиси мыкачы болгон дейт. Алар ырды такыр сүйгөн эмес, ыр уккан эмес дейт. Ошондуктан бир аз ыргалы, сиздердин көңүңүздөрдү аралы, сиздерди дарылайлы, кереметтүү ырлар болсун, кандай болсо дагы жакшы отуруңуздар, шан отуруңуздар. Атайы сиздер үчүн учуп келген бүгүнкү ушундай кереметтүү жерге ырларын тартуулап ойноп турат. Тосоңуздар, Кыз Бурак тобунун экс солисткасы алдыңыздарда Айшамал Кабылова. Сиздер үчүн ырдай бүгүн.
Кубанабыз барыбыз жаңы жылда жылына көңілібіз бөлөнүп өмірдің жаңырына жаратқан чачқан пут болсо барыбызға тең жетсин жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бақыт берсин келсин жаңы жылым келсин элге бақыт талай берсин ару сезим тоң сезим ыйман ырыс ала келсин жаңы жылым келсин тынчтык берсин бақыт берсин кош айтып өткөн жылыбыз кайгы мұңды ала кетсин чоңо жаңы жылды дособуз жакшы тилек ой менен шаңды көңүл сапар менен шара баткан той менен дарыныч капалык болсо досту кечирсин жаңы жыл бейкут жыл болсун деп аксакалдар бата берсин келсин жаңы жылым келсин элге бакыт талай берсин ару сезим тук сезим ыйман ырыс ала келсин жаңы жылым келсин тынчтык берсин бакыт берсин кош айтып өткөн жылыбыз кайгы мұңды ала кетсин кирип келген жаңы жылыңыздар менен ар бириңиздердин үйүңүздөргө жакшылыктарды ынтымакты бакытты алып келген жылдарда болсун дагы бир ирет жаңы жылыңыздар менен Кубанабыз барыбыз жаңы жылда жылына көңілібіз бөлөнүп өмірдің шаңырына жаратқан чачқан пут болсо барыбызға тең жетсин жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бақыт берсин келсин жаңы жылым келсин элге бақыт талай берсин ару сезим тоң сезим ыйман ырыс ала келсин жаңы жылым келсин тынчтык берсин бақыт берсин кош айтып өткөн жылыбыз кайгы мұңды ала келсин кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу ардактуу биздин мына ушул алыскы Санкт Петербург шаарында жашап эмгектенип жүргөн биздин ардактуу мекендештерибиз амансыздарбы? Алып жаткан сыйлыгыңыздар, ала турган сыйлыгыңыздардын бардыгы куттуу болсун, майлуу сүттүү болсун. Бул жылы дагы чоң бир ийгиликке жетиштин стимулу болсун сиздерге бул алып жаткан сыйлыгыңыздар. Жаңы жылыңыздар менен! Айжама Кабылова, кол чап коса жашап тургандар, буюрса жыл сайын жолугушалы жакшылыктар болсун дейин. Меними бул жерге азыр дагы болсо наандар тапшырабыз. Бир аз калды, бир аздан кийин анан өзгөчө жаңы жылдык, майрамдык кечени улайбыз. Андыктан ыраатчылык кат тапшыруу үчүн чакырылат. Меними ушул наамдарды тапшыруу үчүн Санкт-Петербург шаарындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин миграция маселелери боюнча өкүлү Жылдызбек Эсенбекович Шанкаев мырзаны чакырам бул жака. Анда мен биринчи элге болгон бир каалоо тилек.
Ассаламу алейкум, урматтуу Санкт-Петербург жана Ленинград областында жашап эмгектенип жүргөн мекендештер. Баарыңыздардын бүгүнкү кирип келген 2026 жылыңыздар менен куттуктаймын. Келерки жылыбыз биримдиктин, ынтымактыктын, биримдиктин, токчулуктун жылы болсун. Баракелді. Аны эмесе бизге сыйлыктарды алып чыгабыз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Жогорку кеңеш Кыргыз Республики. Ыраачылык кат. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Санкт-Петербург шаары жана Ленинград облусу боюнча Кара Суу биримдиги коомунун төрагасы Турарбек Джалалович Алипов сыйланмакчы. Сизге бекем ден соолук, бакылаатчылык, ийгилик каалап, сиздин артыңызда турган милдеттерди Кыргыз Республикасынын үчүн ийгиликтүү ишке ашырууңузга тилектештигибизди билдиребиз дейт Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Алишер Козуев Абибилдаевич. Мына ошондой эле Ленинград облусу боюнча Санкт-Петербург шаары боюнча Кара Суу биримдиги конум мүчөсү, сизге бекем ден соолук, бакылаатчылык, ийгилик каалап, жалпы элдин сыйына татып, узак өмүр сүрүңүз. Урматтуу менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Козуев Алишер Абибилдаевич өзгөчө инсаны сыйлайт. Мыйзамедин уулу Саматбек мырза. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин атынан терең ыраачы билдиребиз дейт. Сизге деген соолук, Кыргыз Республикасынын жыргалчылыгы үчүн ийгиликтүү ишке ашырууңузга тилектешимди билдиремин. Урматтоо менен бүгүнкү ыраачылык кат Фарида Назырбековнага берилмекчи. Ажиматова Фарида Назырбековна. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Менин атым Фарида. Бүгүнкү ушинтип бизди сыйлап берген Браво иш-чарасына чоң рахмат. Ошол, баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы болсо ыраачылыкка жогорку кеңештин атынан азыркындай бүт жакшылыктарды, ыраачылыктардын баары жазылган. Айгерим Бакытбек кызына Ибраимова Айгерим Бакытбековна. Келиңиз. Жаңы жылыңыздар менен Браво уюштуруучуларына чоң ыраазычылык, ушундай биздин эмгегибизди сыйлап, урматтап, ушинтип бизге жогорку кеңештен ушундай ыраазычылык кат берилип жатат. Чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар менен. Бул инсандагы өзгөчө ушундай сыйлыкка ээ болууда. Кубанычбек Кубанычбек кызы Айпери. Сыйлыктар кут болсун дейин. Чоң рахмат. Салам, Санкт-Петербург 2025 жогорку кеңештин ардак грамотасын алып отурам. Абдан кубанычтамын. Мени азыр бул жерге негиздөөчүлөрдөн бири Болот Сейитбекович келиңиз эми. Болотбек мырза, мен сизди чакырамын. Анткени кийинки намдарга өзүңүз колуңуз менен тапшырыңыз. Урматтуулар, жакшы отуруп, коорашып, чогурашып сүйлөшүп отуруңуздар. Бүгүнкү сыйлагандардын баарын куттуктап отуруңуздар. Биринчи официалдуу бөлүктү соңуна бир нече мүнөттөр калды. Андыктан наамдарды берүү
уланмакчы. Кийинки нам Данакер эне. Данакер эне. Мындай намды алуу өзгөчө бир сыйлык. Андан бул Данакер айымдын ким экенин билгиңер келсе, ал инсан Рая Бакасовна Сатырова Нарын Комо. Данакер айым келет. Kızıldı giysen Kıyam sizge bölünüm Kımbatım ecim Supsulu bolup görünüm Sıylı koy algan hicimi kolçam koygulan deyim Dana kereni Bolsun sizge bereke Бар болыңыз Алайдаңыз Саламатсыздарбы мекендештер, бүгүнкү сыйлык ээлери менен куттуктайм. Ошондой эле мага дагы Данакер эне деген сыйлык наам беришти. Ушуну уюштурган топко ыраазычылык. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Санкт-Петербургтан салам. В номинации «Меценат года» жылдын меценаты. Белый город такспорттың жана Белый город клининговая компаниянын негиздөөчүсү. Санкт-Петербург шаарындагы балдар үйүнө көптөгөн жылдар бою жардам колун сунуп келет. Демек, бул инсан берешен инсан, кайрымдуулукка жакын инсан, меценат года Ильхом Мамырович Абдуразаков. Вот, молодой, спортивный, высокий. Келиңиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Илхам мырза, мен сізге бір сұраумен қайрылғым келді. Ошо меценат года деген наам алдыңыз. Өзіңіз қайерден боласыз? Оштон. Оштон қайсы жерден? Фрунзенскийден. Фрунзенскийден, Мына қаралачы. Бар болыңыз. Ийгилик каалайм. Фрунзенскийден. Санкт-Петербургтан Кыргызстанга чоң салам. Куттуктайм бардыңарды келип бераткан жаңы жылдар менен. Буюрса, мына 2025 жылғы меценат деген годаны алып отурабыз. Чоң рахмат, организаторларга чоң рахмат. Мына бұл наамдагы аябай жетишкендик. Ишкер мырза, бизнесмен года. Жылдын мыкты ишкер мырзасы. Өмүрбай, аты дагы сону экен, Өмүрбай Жарашевич Тургунбаев. Жылдын ишкер мырзасы. Кана көрөлүчү ким экенин? О, бийлегенче келет турганда. Стоп, маястар, танцевальный музыка. Туруңуз, биймей келесиз. Чап, поехали! Жылдын ишкер мырзасы. Хай, хай. Чап. Интраганда катам. Үскі яшындан Ай, рахмат. Мен мындар білесіңер, адамда мындай ақша болгондо, бар болгондо, күндө ишке кирип турса, үй бүлө тыныч болса, адам бийлегиси келет. Вот, доказательство. Куттуктайбыз. Кана. 5 баланын атасы. О, 5 баланын атасы болот. А сиз кимиз болосуз? Апчеси. Таластан шойтан да? Апчеси. Бар болыңыз. Бұйырса, кирешеңіз көбейе берсін. Жақсы ниет қылал туғандар. Бийлегенше кетесің қайра. Қайра обратный. Нормально. Сон шығып жалтаттым мен таласқан. Bir кезде өтмөктөн Дышкардым Билгендер чоғыдайыз туғанар. Чоң рахмат. Ишкер тармағын айтып көрейін, біз автосервис тармағын жүргізөбүз. Автосервисте кузовной малярный жұмыштарды кылабыз.
кимге баягы кузовной малярный иштери керек болсо кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат. Жылдын мыктысын тандагыңарга силерге чоң рахмат айтамын. Нейрохирург деген жылдын мыкты нейрохирургу. Нейрохирург года. Азимет Мед клиникасынын жетекчиси, спиналдык эндоскопиялык нейрохирург 5 жылдан бери мекендештерге медициналык кызматын көрсөтүп келет. Демек бул инсан акылатчан. Тосоңуздар. Тыныбек уулу Темучун. О, Темучин. Саламатсыз. В номинации нейрохирург года Тыныбек уулу Темучин. Улуу инсан аттан коюлган экен. Бар болуңуз. Саламатсыздар, урматтуу кеңештер. Бүгүнкү достор продюсерлик центр борбору уюштуруп жаткан Браво 2025 жылдын мыктылары мероприятиясында катышып жатабыз. Эми негизи азыр биздин ушундай эмгегибизди жылдын мыкты нейрохирургу деп баалап ушундай өздөрү менен баасын берип отурганга терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык катышуучулардын бардыгы сыйлыктары менен куттуктайм. Дагы бардыгыңызга ишиңиздер ийгилик. Чоң рахмат. Косметолог эстетит. Санкт-Петербург шаарындагы айымдарыбызга 2 жылдан бери сулуулук тартылып келет. Эң биринчи сулуулук бул Абубакаев болгон жүзүбүз дейт. Косметолог эстетист Нуриза Бейшегулова. Под музыка келген көрдүңүзбү? One. Авайлап чыгасыз. Куттуктайбыз. Асат, авайлаңыз. Да. Урматтуулар, жылдын мыкты массажисти. Лучший массажист года. Укалоо боюнча топ-мастер. Топ-мастерлерден 8 жолу жогорулатуу курстарынан окуган. Ишенимиңиздер үчүн чоң рахмат, урматтуулар. Анықтан массажист года тосоңуздар. Айкерин Талайына Абдыкеримова. Айымдар, жаш балдарды, өзгөчө кичинекей бөбөктөрүбүзгө жан берген. Тосоңуздар, кол чалыңыздар. Бул айым менен күч сынашам дегендер барбы? Кичинекей көргөнмөн любойуңуз жыгат тугандар. Кармаганымлар кое бербейт. Мен Абдыкеримова Айгерим Талаевна, Санкт-Петербург шаарында быйыл 2-нчи рет лучший массажист намын алып отурам. Ошол бардык колдогондорго рахмат жана достор продюсердик борборуна. Ошол биз сыртта жүрсөк мигрант болуп эле иш менен чектелбестен бардык ошол эмгектенгендердин, ошол Санкт-Петербургда эмгектенгендердин эмгегин баалап, сыйлыктарды ыйгарып, дагы да болсо алдыга умтулганга мотивация кылган иш-чараны уюштургандарга чоң терең ыраазычылык билдирем. Биринчи бөлүктү соңуна чыгарбайбыз. Анткени жагымдуу ырлар болсун дейбиз. Ал жигитти тосоңуздар, дагы бир эстрада ырчысы. Мен көптөн бери көрүп элекмин бул жигитти, бирок көргүм келет, кайерде турат билбейм. И вот вам тоже интересно, да? А как вас зовут? Дармин? Нармин. Апанасы вы азербайджанка, да? Вот давайте, уважаемые мекендештер, Азербайджан кызына бир кол чалып койчу, это все для вас. Даярсыңар, бери күч кеттик. Спасибо за хорошее обслуживание. Адабесе лично для вас споет сейчас самый такой красивый джигит из Кыргызстана с песней, не знаю с какой песни. Встречайте, Руслан Абылов! Русланчик, келеме. Мой ечегинде карап койчу, Санкт-Петербург барсыздарбы? Жаңылыңыздар менен. Төрдөгүлөр угулбай жата, шаңдырак, канаке. Барсыздарбы? Жаңылыңыздар менен.
келсе қолдарды биік алып отыралы. Арттағы байкелер, ежекелер. Қырғызстан. Кеде қапту, кеде жай, мен туралы ойлобой қанат қақтың. Биік, сезім оттой жалындап, біргелер деп жол қарап, ашық жүрек қалды сүйіп. Шамдырақ бармыз ба? Бұлдар сайрады, сағыныш қайнады, бағыма келіп жайна гүлім. Мен күзгі бақтаймын, іздесем таппаймын, жаныма келші қайдасың, қайда гүлім. Қолдан келсе отыру ал билеп тұрауыз. Ежекелер бармыз ба? Он тараптағылар ғана кей шамдырақ, көмілдірік. Seni görsem göktemden, ay yüzünden öpkönge emsep жүрек. Seni güttük, kanday asıl sezim bul, ötüsüm da özüm bil ottoy ısık. Sağınışqa, Şamdырақ қалаке. Bulutlar sayradı, sağınış kaynadı, bağıma gelip çayna gülüm. Men güzgü baktayımın, izlesem tapmayımın, canıma gelçi kaydasın, kayda gülüm. Ушул жерден гол чаап туруш керек, Молодцы! Төрдөгүлөр гана кей шамдыра, көмүлдүрөк. Ушенден шамдыра. Bulutlar sayradı, sağınış kaynadı, bağıma gelip çayna gülüm. Men güzgü baktayımın, izlesem tapmayımın, canıma gelçi kaydasın, kayda gülüm. Чоң рахмат, бар болыңыздар, жаңы жылыңыздар менен. Кейінгі бізде нам беріледі. Бұл номинация блогер года. Жылдың блогері. Емен бұларсыз азыр өте қиын. Кімде подписчик көп болса, кім ойын жүрсе, кім ардайым елменен бірге болса, кімді көп көрсе, ошол инсан атақты, ошол инсан қолынан көп десе келіп қалған заман. Мұны мойын қалыш керек. Анықтан блогерді шақырам. 2020 жылдан тартып, блогерлікпен алектеніп, мекендештерге қызматына аябай тартылып келеді. Анан 2023 жылы Қырғызстанда мықты блогер намындағы алған инсан. Мен бұл инсанның жаш таным. Мен бұл инсанның инстаграмында так, мен білгенде 367, 368, 365. Мен қаталы болса керек. Тосып алыңыздар. Блогер года Абдимиталип ұлы Ақтилек. Құттықтаймыз. Абдимиталип ұлы Ақтилек. Санкт-Петербург, ассаламу алейкум барыңыздарға. Ошентип быйыл биз 2025 жылдын жыл жыйынтыгынын ушундай мыкты блогер года статуэткасын алып турабыз. Буюрса 2026-га дагы да мындан да жакшы ийгиликтерди багындырганга аракет кылабыз. Барыңыздардын кирип келген жаңы жылыңыздар менен жаңы жылда жакшы ийгиликтерге жетиңиздер. Рахмат. Организатор года. Жылдын уюштуруучусу. 2014 жылдан тартып Санкт-Петербург шаарында эмгектенип келет, коомдук жана саясий маданий иш-чараларга уюштуруп, өз эмгегин мекендештерге тартуулап келет. Демек, жылдын мыкты уюштуруучусу бул Анара Жолборсова. Анара Абдукаримовна Жолборсова. Байдаңыз.
Санкт-Петербург шаарынан ысык салам. Вот жыл жыйынтыгында организатор номинациясын алдым. Уюштуруучуларга чоң рахмат. И ошондой эле ата-энеме, бир туугандарыма, мени колдогон баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Футболист года. Жылдын футболисти. Таалайбек уулу Эламан. Воу! No. В номинации «Лешмейкер года» кирпик өстүрүү боюнча топ-мастер. 5 жолу кесибин жогорулатуу курстарын окуган. Ишениңиздер үчүн чоң рахмат. «Лешмейкер года» Дина Айлчиевна. Дина Айлчиева. Так, көрөчү кирпиги кандай экен? Дина Айлчиева. Лешмейкер года. Кирпик өстүрүү боюнча топ-мастер. Так, өзү мындай бийлеп чыгып атырмайды. Чыгып бериңиз, кетатканда, баратканыңызда бийди коюп бересиз. Нормальный музыканы дайрап туруп баратканда. Жана көрдүң го? Ишкер мырзаны. Всем доказал, как надо получить номинацию, да? Реально он бизнесмен. Анда мен самаясам музыку, урматтуу. Лешмейкер года. Чап, чап. Жаңы жылыңыздар менен быйыл Лешмейкер года наамын алып отурам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки наамды алган инсанды жакшылап көрүп алгыла, урматтуулар. Анткени түшүнөм, жумушта жүрөсүңөр, үй таза болушун каалайсыңар. Клинговая компания. Cleaning Company. Клинговая компания меймандар. Ачкан инсан Альбина Ченбекова. Косолуңуздар. Ишиңер түшөт сөздү. Ошондуктан Альбинайымга кайрылгыла, ар дайым офисиңер болобу, эмне болбосун бардыгы командасы барат. Арзан жана сапаттуу таптаза кылып чыгарат. Рахмат сизге. Мен Жээнбекова Альбина, клининговая компаниянын жетекчисимин. Санкт-Петербург шаарында эмгектенебиз. Бүгүнкү ушул Браванын уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдирем. Мына номинацияны алгандардычы чындап айтканда башкасы төлөйм да. Анткени булар өтө кыйын балдар. Жаштар деле улуста, сулуста карасаң, таксопарк Кыргызстанга жетти туугандар. Таксопарк года. Таксопарк номер 1. 2021 жылы таксопарк номерин негиздеп, 100ден ашуун автомобиль менен толукталган. Таксопарк года Айдаров Жакыпбек Турдалиевич. Мырза жетектеген. Карачы, самый молодой такой. Жап-жаш. Экөөтөн жаш турбайбы? Экөө бир тууган экен, бирок карасаң окшош туган. Экөө окшош экен да. Эгерде бири-бирин катуу сүйсө, бири-бирин окшоп калат дейт да мындай. Бар болуңуздар, ийгилик кылайм. Ошо канча жылдан бери, ошондо 4 жылдан бери, 5 жылдан бери экен. Ишиңизге ийгилик. Аман болуңуз. Таксопарк номер 1 жамаатынан Санкт-Петербургтан салам. Жаңы жылыңыздар менен. Мыкты кондитер. Кондитер года. Ким? Бул Наргиза Жолочу кызы. Таттуулардын бардыгы. Үйгө керектен баарын жасайт туугандар. Инстаграмына салып берем. Калоостар болсо подписка жасап койгула. Наргизайым куттуктайм. Инстаграм бар да? Айтып койгула, кандай аталат Инстаграм? Наргиза Свит. Наргиза астынан или точка? Наргиза нижний пробел Свит. S-W-E-E-T. Таттуулардын таттуусу силердин жакшылыктарыңыздарга күбө бөлүп келген Санкт-Петербург шаарынын жана Ленинград областынын кондитер года наамына ээси болгон мен жолочу кызы Наргиза. Жаңы жылыңыздар менен. Наставник-косметолог. Жылдын мыкты наставниги, косметологу. 8 жылдык тажрыйбасы бар. Врач, косметолог Кыргызстандан. Москва, Санкт-Петербург шаарында келечектеги
косметологторду окутуп даярдап келет. Демек бул инсандын иши чоң экенин биз билип отурабыз. Ишенимиздер үчүн чоң рахмат. Наставник косметолог Анарбай кызы Насихат. Кутуктайбыз. Мен Анарбай кызы Насихат 8 жылдан бери косметология менен алектенип келем. Жана ушул тармакта кыздарды окутамын. Бүгүнкү күндө Санкт-Петербург шаарында наставник косметологов номинациясын алып жаткан убагым. Москвадан атайын чакырылып келгем. Мен Москвада, Питерде жана Кыргызстанда иштейм жана кыздарды окутам. Баарыңыздарга рахмат. Жаңы жылыңыздар менен аябай ыраазыбыз. Мыкты спортчу айым. Тосаңыздар. Волейбол спорттың түрі бойынша. Динара Ахматовна Исмаилова. Волейбол ең таза спорттың түрі да. Сонда өзіңіз қайсы жердің қызы болсыз? Ошто. Оштың қайыры? Араван. Араван. Жолдаттым мен жүрген Араванға деген жер бар. Араванда 3 түшім алған жер. Өте ысық жер. Мына. Мен жана Ишкер мырза аябай сонун көтөрүп бийлеп чыккан. Азыр эми ишке арайымды көрөбүз. Кандай чыгат экен? Же бүгүн иши жүрүшпөсө, серьезно чыгат. Иши жүрүшсө, мындай сонун чыгат. Туурабы, Ишкер мырза? Мен ойлойм, сиз дуктан берип коюңуз. Давайте, бизнес-леди года. Встречайте. Нура Жеңишбековна Кочугулова. Маэстро музыканы дайратыңыз. Чап, чап. Кыргызстан известен везде всем. Жители живут там без всяких проблем. Особенно живут там кыргызстанские ковбои. Та группа называется «И делай крутой». Браво, азаматсыз, керемет. Сұроменен қайғым келді, ешкерен кетпей тұрмыз. Қанша жылдан бері бияттасыз? 5 жылдан бері. Не жұмыс қыласыз? Арқандай жұмыстармен. Арқандай жұмыстармен. Өзіңіз қайдың қызылыз? Чүй. О, все, молодец, туғандар. Ешкерайым. Кейінгі номинация бізде мықты атқарушы. Браво. Текшеріңіз мықты атқарушыны. Мықты атқарушы. Замирбек қызы Гулина. 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 Құттықтаймыз, сені Урматтуу Гулина кетпей тұрыңыз. Мықты атқарушы дегенде демек бұл ыр тарауынан, репертуарда қанша бар? 4-та. Пока 4 эле. Жаз эле баштадым. Так, өзіңіз қай жердің қызы болсыз? Жалалабад менин жарым. Барбы жалақтар. Жаңа мына жерде таластар бар болса екен, мына жерде жардыруш еді, мына жердечи. Что-то жоқ қой мындай. Мана Жарымнан көп жалалаттықтар. қана ошо жоқ болтпайбы? Жалалаттықтар барсыңарбы? Анда мондай. Тоқтаулықтар ушунда қосылбайбы? Қосылат, тамаша. Қошылат. Азыр мықты атқарушыны алды, турабы? Давайте, пускай докажет. Бир чыгармасынан суранам анда. Даярсыз ба? Ананырақ. Может, сейчас? Ананырақ па? Хорошо. Ананырақ болса ананырақ. Мынаны қармап түшеріңіз екен қолымдай. Мына жерден өтпеңіз. Саламатсыздарбы, менин атым Гулина Замирбек кызы. Быйыл мен 2025 жылдын мыкты аткаруучу номинациясын алдым. Дай буюрса мындан ары да жакшы ийгиликтерге, жакшы жетиштиктерге жете беребиз деген үмүттөбүз. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Баткен областын төрайымы Назайым Жолдошбаевна барсызбы? Келип коңуз. Менеме биринчи болуп ушул төрайымчы отырасыз, саламатсызбы?
биринчи наамды сөздөрдө мен жанадан бери биз айымдарга бердик волейбол боюнча. Эми сиз мырзаларга берсеңиз деген ниеттебиз. Мыкты волейбол командасы ар дайым биринчиликти алып келет туугандар. Сузак командасы эркектер арасында. Эркектер мырзалар, келиңиздер, мен бул жакка туруңуздар сурунам. Мына меймандар. О, мен прям көрдасыңар да. Алейкум ассалам. Кана Сузак номинация. Волейбол командасы чыгып отурат. Ким эки немени ким кармайт? Шеф менен экинчиси ким? Карамайды. Ким либера, защитада ким? Ең узунду защита коюптар да? Все? Кана статуэтка алып чыккыла. Сузак. 1 минут. Мен волейбол бастан ойнап турасыздар негизи. Эсти эртең боло турам болсо мени кошуп коюп айтам, мен да барам. Суббота күнү. Мен же нарың ойнайм, же кара суу ойнайм, экиле вариант. Тамашалашып коем да, каяктан болсун деген айтам. Атам нарын атпаштан дейм, апам ноштун окатынан, өзүм кара суу төлөскөм деп коем туугандар. Ошондуктан кайсы командасына кошо келип ойношуп коем меймандар. Андан бизде Сузак волейбол командасы. Караңыз, сиз чыкканда баары сүрдөп кетишет да. Кодотайбыз, ишиңиздерге келе калайбыз. Ар дайым спортто иштебаңыздар. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү Браво кечесинин катышуучулары. Мына жакшы ийгиликтер болду биз үчүн. Ушундай жетишкендиктерге ар дайым ушу жигиттерибизге абдан чоң рахмат. Жалпы тамада борбору кандай айтылат эле? Санкт-Петербург Браво. Санкт-Петербург Браво жамаатына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат айтабыз. Сузак анда биз үчүн алга жаңы менен. Мыкты оюнчу волейбол боюнча Баратали кызы Айбурул. Лучший игрок года. Волейболистка Баратали кызы Айбурул. Негизи урматтуу ана, отуктайбыз. Ана сизге бир суроом бар. Урматтуу Айбурул айым, сиз канча жылдан бери волейбол ойнойсуз? 5 жылдан бери Питерде. Питерде. Ушунда Питердин сборный командасында, э? Ооба. Командаңыз бар бул жерде? Ооба. Өзүңүз каердин кызы болосуз? Аравандан. Аравандыктар ба? Чөтөн жана Питерге. Рахмат, куттуктайм. Рахмат, ийгилик. Мастер ногтевого сервиса дейт. Демек, мындай номинациянын ээси бизде. Мастер ногтевого сервиса. 3 жылдан бери сулуулук танбаганда эмгектенип келет. Гүлнур Закирова. Келиңиз. Бизде дагы меймандар 6 номинант калды. Мыкты футфлорист, да, кургатылган мөмө жемиш жана маңыздар менен кол өнөрчүлүк кылып кекендештерге майрам тартылып келет. Караңыздарчы. Футфлорист года. Айгүл Мамадалиева. Мамадиллаева. Айгүл Мамадиллаева. Футфлорист года. Вот самая вот айтпай, давай, айтпай, тугандар келиңиздер. Өзү айтпай, колдо берле деп, колдош керек. Мен Мамадиллаева Айгүл, футфлорист года 2025. Урматтуу уюштуучулар, силер аябай мыктысыңар, силерге чоң ыраазычылык. Ишиңиздер өркүндөй берсин. Жаңы жылыңыздар менен. Спортсмен года, жылдын мыкты спортсмени. 2023 жылдан баштап
Мурас спорт клубунан машыгып 3 жолу эч кандай поражение жеңилсиз профессионалдык бойлордон уруштардан утуп 20 ирет любительский бойго чыккан жигит дейт. Демек бул жигит бизде мушкер балбан Омат Рысбекович Тоторалиев мырза. О, молодец, Омат. Кудутаймын. Меймандар, спорт менен маданият көтөрөт дейт. Мына спортсменге бир колдоп бериңиздер. Каралачы биз бүтүн жердебиз. Ушунда жигиттер бар болсун дейм. Ийгилик. Оматың берсин. Азаматсың. Мен боюнча 5 жылдан бери алектенип турам. Ушу медейс 2025 жакшы ийгиликтерди жараттык. Ошого бизде ушу 2025 спортсмен года кылышты. Аллага миңмерте шүгүр. Мындан ары дагы көп ийгиликтер жаратабыз иншалла. Эми шайыр апалар. Бул шайыр апалар кыргызымдын балалыгын, кыргызымдын улуттук кийимин, кыргызымдын ырларын өзгөчө шайыр болуп кайерде болбосун мына элечек кийгенде башка улуттар көргөндө сүйүнөт. Мына карасаңар биздин могу жерде тейлеп жүргөндөр азыр мыналар чыкканда кадимги деп таң калышат. Анткени булар муну көрүлөк болушу мүмкүн. Шайыр апалар! Мыкты шайыр апалар! Жалал-Абад облусу! Тосаңыздар! Шайыр апалар командасы келип калышты. Шайыр апалар. Ой, шайыр апалар. Шайыр апалар. Эй, шайырлар апалар. Куттуктайбыз меймандар. Бизде шайыр апалар. Ай, рахмат. Ушу шайыр апалар түзүлгөнүнө канча жыл болду? 3 жыл. 3 жыл болду. Барыңыздар Жалал-Абад облусунан. Жалал-Абадтын кайсы жери? Токтогул. Токтогул. О, Токтогул. Жалал-Абад. Жалал-Абадтын Жалал-Абадынан. Кочкорта шаарынан. Кочкор ата нефтяниктердин мекени. Шамалды сай. О, Шамалсай, Дарбыз коомунун мекени. Сузак. О. Башка. Нокен. Нокен, Жарма, керемет тугандар. Базар Коргон. Базар Коргон. Бул билесиздерби? Базар Коргон боюнча бир нерсе айтып берейин тугандар. Вот македонский бар го? Македонский, Европаны баскандагыча, Азияга кошулганда, Азияны басам деп Кыргызстандын зонасына кирген бул тарых тугандар. Кыргызстанга кирген дейт. Кирип төө башын ачкан дейт. Суу самырдан качкан, чычканга келип тамакты жеген, Токтогулдан өтүп Каракөлгө барып, ара жагы Аксы Алабыкка бул жага чыгып, Шамалсай, Кочкор атага келип, Нокенден Жарманы ичип, Базар Коргонго келгенде македонский артка кайткан. Бул тарых. Айтайын не үчүн кайткан. Булар кайтарган Базар Коргондуктар. Жаңгак бар го, Арсланбап. Ошонун жаңгагы менен алдап койгон. Ошон үчүн айтат го, это грецкий орех деп дүйнө. Нет, это не грецкий орех, это Базар Коргонский, Кызылкүрский, Арсланбапский орех. Мына тарых силерге. Рахмат сиздерге шайыр апалар. Бизде шайыр апалар. Тынччылык болсун. Токчулук болсун. Болчулук болсун. Ден соолук болсун. Ынтымак болсун. Ар дайым жакшылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Наставник года, баштоочу парикмахерлердин устаты. Азыркы учурда шакирттери келиптүү парикмахер, колорист болуп Москва, Санкт-Петербург, Турция жана Кыргызстанда эмтенип келишет. Демек, наставник года ким? Ал Кубанычбек кызы Айпери. Так, меймандар, мен мына ак көйнөчөн кызды чакырдым да, бул эжесиңде экенби? Бул Айпериске ким болот? Мамам. Мамасы тугандар. Мына кызы. Кана, эжеке тапшырыңыз. Рахмат. Мамасы наставник года болду. Салам, Санкт-Петербург, 2025. Жогорку кеңештин ардак грамотасын алып отурам. Абдан кубанычтамын. Жаш спортчу. Ким? Ал
Нурайым Камалдинова. Ордынан келді ата? Ордынан келіңіздер, алып қойыңыз дейді. Нурайым Камалдинова жас спортшы деген намды алып тұрады. Саламатсыз ба? Ошонда Нурайымның кемесі аласыз? Эжеси. Нурайым өзі қайықта азыр? Лагерге кеткен спорт бойынша. Қайсы спорттың түрі бойынша? Волейбол бойынша. Мына туғандар. Санкт-Петербург шаарындағы сборный Санкт-Петербург құрамында юнис жаштар арасындағы қыздардың командасындағы лидер қыз, қырғыздың қызы екен. 10-шы классын оқытысы. Бар болыңыз. Сөз түрде қалап жеп келіңіз. Анан бізде ақырқы номинация. Ушул намын белгінгенше чыдап отырғандардың барына терең ашып білдіресіз. Бұл менен біз айтар бүтті демейіз. Кече эм башталды. Активист Чүй облысы Гүлнара Жолдошбековна Жапарова. Бізде дағы ақырқы бір номинация бар, меймандар. Бір номинация. Бұл ақырды ойлауыла. Анткені ең сыйлылар ақыры сыйланып қой негізі. Организаторларға чоң рахмат жаңы жылыңыздар менен. Аялдар арасындағы Ош достық командасы. Қосып алыңыздар. Намысқа бек жараған Ош достық. О, команда детская. Нападающий, защита, темп. Мен жаңа Сайра апаламенен таныстым, нам сіздермен таныстырып қойын. Бұл команданың 6-шы сағатта? Үйді. Келбей қалды. Оштың шында қайсы жерден? Өзгөндөн. Өзгөнім менен өзіңнен көпті көргенмін, көрічіңі аштым деп қонағым күткөм дейді. Сіз чези, Оштың қайдыңыз? Ноқаттан. Жуай алсаң ноқаттан, қиналбайсың, оқаттан, құдайға шүкір қиналбайлы микрофонға мөчіресіз туғандар. Ноқат. Айттым ғой, құчаға толған оматтан, екеу келді ноқаттан. Ноқат. Мәс саңа, екеу емес, үшеу келді ноқаттан туғанын. Ноқат. Өзі волейбол бойынша ноқада, мен келечемді ноқаттан жақшы өнеді. Все, рахмат. Қайнешелер, қайешелер, ұрматығанды десін. Ұрматынан сайғы ұлышпен екеніңізге шоң рахмат. Игілік қалайым. Санкт-Петербургтан Ордалы Ош шаарыбызга салам. Быйыл 2025 жылы Браводо мыкты команда деген намды алып отурабыз айымдар арасынан. Барыңыздарды жаңа жылыңыздар менен куттуктайбыз. Мен ойлаймын, урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы жалпы биздин мекендештер бүгүн Браво 5 жашта достор процесси борборунун негизчилери турат. Ар бир жылы ушундай уюштурулган топ уюштурулалы. Бул биримдик. Ушул биримдигибиз буюрса далайга жек кирет. Сондуктан урматтуу кыргыз элим, биз кыргызбыз. Дүйнөдө бир эл бар. Ар дайым биримдүү болуп келген, тарыхты бекемдеп келген. Манастай, Чыңгыздай, Алымбектей, негизи айта берсең Каныкей, Жаңыл мырзалар ата апалысы менен сыймыктанган кыргыз дейт. Калпагын бийик түшүрүп бекем жүргөн кыргыз дейт. Чек арасында бек турган кыргыз дейт. Анан көп улутту өз мекенине батырып, бир тууганы жашагандагы бул кыргыз дейт. Урматтуу Кыргызстандын мекендештер, барсыңарбы? Урматтуу мекендештер, урматтуу номинация ээлери, сыйлыгыңыздар кут болсун. Дайыма бул сыйлыктарыңыздар ушу сиздер менен келген конокторуңуз, досторуңуздар башкаларга дагы стимул болсун, алдыга койгон максаттарыңыздар алдыга жыла берсин. Биздин эң негизги эле максат бул бири-бирибизге стимул берип, келечекке кадамдарыбыз ийгиликтүү болсун деген ой менен ушул Браво 20 Браво долбоору уюштурулуп келип жатат. Кемчиликсиз болбойт, кемчиликтер болот. Барыңыздардан кечирим сурайбыз кемчиликтер үчүн. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу урматтуу мекендештер. Бүгүнкү номинанттар барыңыздарды алган намыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Барыңыздарга келечекте жаңы жылда жаңы ийгиликтер. Мына биздин достор процесслик борборунун түзүлгөнүнө быйыл Кудай буйруса 5 жыл болуп атат. Мына 5 жылдан бери биз жалгыз эмеспиз. Биздин мына мен ушул учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып кетейин деп атам.
биздин диаспоранын жетекчиси Кочкурбай акеге чоң ыраазычылык жана ошондой эле Жети областынын жетекчилерине, область башчыларына баарына, төрайымдарга, төрагаларга баарына учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Бизди колдоп ар дайым биз менен биргеликте чогуу ушу иш-чараны колдоп келишет бизге ар дайым. Жана ошондой эле бүгүнкү келген конокторго баарыңыздарга ийгилик. Кийинки жылы бүгүн конок болуп келгендер сиздер ушул жерде номинация алып, номинант болуп отурушуңуздарды мен тилеп калам баарыңыздардан. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Биз кечебиздин жанагы официалдуу бөлүгүн азыр жабабыз. Эми баягы концерт эс ала турган бөлүктү баштайбыз Кудай буюрса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Анда эмесе 6 жылда көчкөнгө чейин чакырасыңар да буюрса да. Келип калалы. Ой, спасибо, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ар дайым бар болуңуздар. Мен айтарым, аман болуңуздар.